Assalamu alaikum, hurmatlı көрөрмандар. Тоок жөнүндө кичине сиздерге видео даярдап атам. Андижан кара тоок заттары. Мен азыр ысык жерге киргиздим. Бүгүн 5 декабрь. Күндүн сууктугу сыртта -1, -2 болуп жатат. Азыр мен бул жерге түгү пол, муну ОСБден жасалган ушундай тоок гана. Азыр бул жерде 80ге жакын тоок бар. Азыр бул жөнөкөй сыртта бакылып жаткан тооктор. Жөн эле мындай жайдары кылып. Анан азыр мындан спец жем берип атам. Андан сырткары башка убойный цех бар алдыбызда. Убойный цехтан көптөгөн отходдор, эттин отходдору, ичек, карын, башка ушундай өпкө, ушундайларды, ливерлерди алып кирип, бышырып, сөзсүз бышырып бериш керек. Анткени этте салмонелла деген боордун курту болот. Анан ушул боордун курту жеп алса, тоок деле өнүкпөй, өспөй катып калат да, боору ооруп, курт басып кетет. Ошого азыр ушуларды бышырып, сөзсүз кайнатып бышырып, почти 20 сааттап кайнатып бышырып холодеске окшоп калат. Анан ошолор кепек, макешак, ушундайларды аралаштырып берем бир маал. Анан эртеменде рационду мынандай жем берем. Тыбыр жемде мен дагы берем. Анан эшикке чыгарганда неме кылып коем. Ар түрдүү керектүү минераллар, топурак ушундай нерселерди жеп алат. Анан мына жерде мына тооктун бою менен тең термометр жайгашкан. Бул жерде эң азы 17 градус болуп туруш керек. Азырынча эми 10 градус эле бул жерде. Мен бүгүн алып кирдим буларды бул жерге. Тооктун тукумун көбөйтөйүн деп. Азыр ушулар 30 тукум берип атат. Эртеңден баштап ысыгандан кийин 50-60 болуу көбөйөт. Кийин ошо эң көбү 80ге чейин чыгышы мүмкүн. Азыр булар основной стресстен нары болуш керек. Анан рационду жемден жейиш керек. Андан сырткары кошумча жемдер, витаминдүү суулар. Анан сыртка алып чыгып туруш керек. Стрессиз болот. Бул жөн эле тукум багытындагы, жумуртка багытындагы тооктордон айырмасы биздики натуральный бардыгы мына паттары турат, көрүп жатасыңар. Бардыгын төкүлгөн жок. Беркилер паттары бардыгын паттары төгүлүп, мындай ушундай тооктордон тараган жумуртка деле мындай өтө толокандуу жумуртка болбойт да. Фабричный, производственный эле болуп калат. Булар чисти таза домашний үйдүн тукумун берет. Ден соолугу жакшы, эркин чоңоюп жаткан тооктор. Мына кара тооктор. Азыр ушул күндөрдө 15 сомдон үйдөн нары эле сатып атабыз. Анан январдан ачырганга алышат. Короз кошобуз. Анда уже кичине тукум азаят. Короз деле булардын тукумун азайтып салат, стресс да. Ал деле буларга чапчып, буларды уруулайм деп, анан кичине буларды стресс болот. Ошондо кичине азаят. Ошондо 20-30 сомдон сатабыз немесин, жумурткасын. Анда уже ачырганга алышат. Уруулатып сатабыз. Азыр бардык короздорду алып салдым. Эрте жазында мен общий 500 тоок алган болчумун. Саттым 4 айлык кылып. Булар уже 7-8 ай, 8 ай, 9 ай болуп калды. Булар тукум берип жатат. Анан эт багытында кара тооктор. Тукумдар керек болсо заказ ала беребиз. Домашний тукум кимге керек болсо рационду мына жем жейт, эшикке чыгып жүрөт. Булар ден соолугу жакшы мына көрүп атасыздар, паттары ham жакшы. Сузакта үйдөгү тоокторубуз булар. Барды кара. Анан короздору деле кара, башка түстүүлөрдү мен алып салдым. Анан ачырам десеңер, январдан баштап биз 1 айдан кийин ачырганга тукумдарын сатабыз. Уруулатып. Анан мына жерде дагы термометр бар.
Ana tooктун бою менен тең. Ушулдун ошо тооктун деңгээлинде термометр туруш керек. Азыр бул жер 12 градус, наркы тарап 10 градус болуп турат. Печке күйгүзгөнбүз. Алай көмүрдөн салып печканы күйгүзүп турам азыр мен. Көрүп атасыздар, печке күйүп жатат. Алай көмүр менен узак чогуу болот. Ана мындай чыгып кетет, ысык болуп. Бүгүн эле муну салофандарды жаптым. Анан тебеде көрүп атасыздар. Фольга бар, коробка бар, анан шифер. Ысыкты сактаганга жакшы. Муну тараптар салофан. Эрте жазда мен ушул жерде Нооруздан баштап мен ушул немелерди, чөжөлөрдү алып келген болчумун. Бул Андижан кара тоок заттар, московский кара тооктар менен кара шакзаданын мындай бири-бири менен гибрид кылып чыгарылган тооктары. Бул Андижанда ушундай кеңири багылат. Кошуна республикада бизде азыраак, бизде көбүрөөк Адлер, Легорн жана ошого окшогон тооктор жумурка багытында багылат, бирок бизде дагы мына кара тоокту сүйөт элдер. Достор, кимге жумуртка же ушул жөнүндө билим керек болсо, мына көргүлө. Сөзсүз эт берсеңер, бышырып бергиле. Анан калган нерселер рационду кылып, основной булар буудай, мака, арпа, анан сөзсүз турда май болуш керек. Ошол убойный цехтин отходторунун майы жана семечке майы, дарыланбаган семечке майы болсо кошуп берсеңер жакшы. Балык майы болсо андан жакшы болот. Бирок эч болбогондо ушул семечке майыны дарыланбаганынан кошуп бергиле. Күнүнө жемине болбосо семечканы күн жарасынан бергиле. Ошондо май бар. Ошо рациондо болуш керек. Достор, кара тооктор аябай жакшы. Мына чоңоюп тукум берип атат. Кызыл тукум берет булар. Кызыл жакшы. Анан ядросу деле, ичиндеги сарысы деле жакшы болот. Нук мындай жей турган болот, жегин келе берет. Башка мындай фабриканын жумурткаларынан жакшыраак болот. Бүгүн 2024-жыл 5 декабрь. Мына печке жагып, буларды мен мына путун астындагы озбийдан мына жыгач. Атайын зак болбосун деп ушул жерге алып кирдим. Тооктор 17 градус эң азы, болбосо 20-25ке чейин. Андан аягында өтө ысып кетет. Жаздын абасында жакшы тукум берет. Мындай таза аба болуш керек. Чөптөр берип туруш керек, хотя бы. Бирок рационду даяр жемдерде дагы чөптөр бар. Кошумча биз ушундай тамактар, почоктор берип турабыз, витамин болсун деп. Анан суу сөзсүз турда мына жылуу суу болуш керек. Бул бардык витаминдар, кислоталар бар, чиктоник, ошо окшогон продуктив форте деген витаминдардан кошуп берип туруш керек. Достор, Сузак, Жалал Абад облусу, Кыргызстан, Сузак. Андижан кара тоок заттары мына.